Илим алу жолы. Имам Бурханил Ислам Зарнуджи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адам баласын илим жана, аға амал қылу менен бүткіл аламдан артықша қылған Алла Таалаға мақтолыр болсын. Араб жана ажамдардың, араб еместердің төресі болған Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламға, анын үй бүлесіне хикмат жана илимдин бұлағы болышқан сахабаларына салават жана саламдар болсын. Андан кейін заманыбызда илим алуға аракеттеніп, илим пайдаларынан жана мөмелерінен құру қалып, мақсатына жетпей қалышқан илим алушыларды кездештірдім. Илимдин пайдасы амал қылу, ал эми мөмесі илим тарату. Анткени кейбіреулер илим жолдарын тура карманышпай, илим алууда дин шарттарын толық аткарышпайт. Ким болбосын илим жолун тура пайдаланбаса, анда ал адашат. Ал инсан кандай гана мақсатқа умтылбасын, мақсатына жетпейт. Алладан истихара, жақшылықты талап қылып сұрағандан кейін, илимге қызығып, Алла үшін амал қылғандардан қиямат күні игілікке жетуімді талап қылып, дуба қылуларын үміт қылған абалда, илим жолын китептерден оқығанымды, илим жана хикмат иелері болышқан данышман ұстаздарымдан ұққанымды ачық билдирүүнү кааладым. Бұл китебимде илим алуучуга үйрөтүү деп атадым. Китебимде төмөндөгүдөй кылып, бир нече бөлүктөргө бөлдүм. Биринчи, илимдин жана фыхтын акыйкаты жана артыкчылыгы. Илим алуу учурундагы ниет. Илим алууда устазды, жолдошту жана туруктуулукту тандоо. Төртүнчү, илимди жана илимдөөлөрдү урматтоо. Бешинчи, аракет кылуу, улантуу жана максат коюу. Алтынчы, сабак баштоо, анын тартиби жана көлөмү. Жетинчи, тобекел кылуу. Сегизинчи, илим алуу убактысы. Тогузунчу, боорукердик жана насаат кылуу. Онунчу, пайдалануу. 11-чи, илим алуу учурунда такыба болуу. 12-чи, сергектикти жана унутчаактыкты алып келе турган нерселер. 13-чү, ырыскынын кемүүсү жана тыйылуусунун жана ошондой эле өмүрдүн узаруу жана кыскаруу себептери. Топугум бир гана Алла Таала менен, ага тобокел кылдым жана ага гана таянамын. Илимдин жана фыкхтын акыйкаты жана артыкчылыгы. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: илим алуу ар бир мусулман эркек жана аялга фарыз. Билгиле, бардык эле илимди алуу фарыз эмес. Илми халды, учурдун илимин учурда керек боло турган илим алуу фарыз. Илимдин артыгы илми хал, учурдун илими. Ал эми амалдын артыгы бул абалды сактоо деп айтылган. Кандай учурда болбосун ошол учурда зарыл болгон илим ар бир мусулманга фарыз. Албетте, намаз окуу фарыз болсо, намаздын ичиндеги фарыздарын билүү да фарыз. Важиптерин билүү важип. Ошондой эле орозу жана зекет илимин билүү да фарыз. Эгер мал дүйнөсү жетиштүү болсо, ажыга баруу фарыз болуу менен ажылык илими да фарыз. Соода кыла турган болсо, соода илимин билүү да фарыз. Абу Юсуфтун, Алла аны рахмат кылсын, шакирти Мухаммад ибн Хасандын, Алла аны рахмат кылсын, такыбалык жөнүндө китеп жазбайсызбы деп сураганда, соодалар боюнча китеп жаздым деп айткан экен. Анткени такыбалык бул соода жумушундагы адамдар менен болгон мамиледе кесипте шектүү жана макрух, жаман көрүлгөн амалдардан өзүн сактайт. Ким кандай гана жумуш менен алек болбосун, ошол жумуштагы арам нерселерден сактануусу фарыз. Ар бир мусулманга жүрөк абалынын илими да фарыз. Мисалы, тобокел кылуу, Аллага кайтуу, коркуу жана Алланын өкүмүнө, тагдырына ыраазы болуу. Чындыгында жүрөк абалынын илими бардык учурда кездешет. Илимдин улуулугу эч кимге жашыруун эмес. Себеби илим адамга таандык. Илимден башка өзгөчөлүктөрдө адам менен айбанаттар шериктеш. Мисалы, кайраттуулук, күчтүүлүк, жоомарттык, боорукердик жана башка өзгөчөлүктөр. Илими аркылуу Алла Таала адамдын периштелерден артык экендигин ачык билдирип, периштелерди адамга сежде кылууга буйурду. Илим эмне үчүн артык? Себеби такыбалыкка курал болгондугунда. Адам баласы такыбалык менен гана Алла Тааланын алдында урматка жана түбөлүктүү бакытка татыктуу боло алат. Мухаммад ибн Хасанга, Алла аны рахмат кылсын, арналып, илимдин такыбалыкка курал экендиги жөнүндө төмөнкүдөй өр менен айтылат.
Илим алғын илим зинат зор белек. Артықчылық мақтауларға чоң дәрек. Талим алғын қошып күнгі қайра күн. Сүңгіп керген деңізіне пайданын. Алым болғын жетекшінен абзеле. Адилеті тақуасы жақшысы. Тура жолға түздеп тұрат илими, а тура жол адамзаттың бақтысы. Илим қорғын құрчап бардық тарабын, есін сақтап қиындыққа бербеген. Шайтан үшін күшті тақуа бер алым, құлдық қылған мен илимсіз пендеден. Адеп ақлақтан башқа илим алудағы фарыз, мисалы, жомарттық, көралбастық, қорқоқтық жана қайраттуулық, ысырап қорчылық, үнемді жана башқалар. Шындығында текебердік, көралбастық, қорқоқтық жана ысырап қорды қарам. Жоғырдағыларды жасау күнөө екендігін білмейінше, алардан инсан сақтана албайды. Аларды білу ар бір мұсылманға фарыз. Саид имам Аджал Шахид Насриддин Абал Қасым деген киши, Аллах рахмат қылсын, Аллах бойынша китеп жазған. Мына ошол китеп ушунчалык жеткиликтүү жазылған. Ар бир мусулманга анын китебин жаттоо пайдалуу. Кейбир учурда гана керектеле турган илим фарыз, кифая жетиштүү фарыз. Ал эми ал илимди бир кыштактан бирөө билсе, калгандарына билүү зарыл эмес. Эгерде бирөө да билбесе, анда бардыгы күнөөкөр болушат. Имамга айыл элине бул илимди алууга буйруу милдет. Эгерде бул илимден баш тартышса, имам мажбурлашы керек. Акыйда, ишеним жана намаз илимдери булар тамак аш сыяктуу эле бардык учурда зарыл. Ал эми жаназа намазы, оорулуудан кабар алуу илимдери, дары сыяктуу кейбир учурларда гана зарыл. Жылдыздар илимин алуу, ооруу сыяктуу, аны алуу арам. Анткени ал зияндан башка пайда бербейт. Ар бир мусулман бардык учурда Алла Тааланы зикир кылуу менен алек болуу, дуа кылуу, Алла Таалага жалынуу, Куран окуу жана балелерди токтотуучу садагаларды берүү жана башка ушул сыяктуу нерселер менен алек болуусу керек. Ошондой эле Алла Тааладан бул дүйнөдө жана акыретте апаат балелерден оолак кылуусун жана күнөөлөрдүн кечирилүүсүн сурап туруу менен ар бир мусулман алек болуусу керек. Дуа менен алек болсо албетте кабыл болуудан куру калбайт. Эгер бале тагдырда жазылган болсо, ал болбой койбойт. Бирок Алла Таала дуасынын берекесинен ага ал балени жеңил кылат жана ал балеге чыдамдуу кылат. Жылдыз илимнен кыбыланы аныктоо жана намаз убактыларын билгидей деңгээлде үйрөнсө болот. Дарыгерлик илими бул жакшы. Бул илим ооруган адамга себептерден бир себеп болот. Пайгамбар алейхиссалам да дарыланган. Имам Шафинин рахматуллах алейхи төмөндө мындай деп айткан сөзүн алымдар айтышат. Илим экиге бөлүнөт. Фикх, укук таануу илими жана тиб, медицина илими. Фикх, укук таануу илими бул илим диндер үчүн, ал эми тиб, медицина илими денелер үчүн болгон илим. Бул экөөнөн башка илимдер жыйындарды гана жыйынтыктайт. Илимдин тафсири, аныктамасы, ал деген бир сыпат. Аны менен заттагы нерсе ачылат. Фикх, илимдин зарылдарын билүү, өзүн жөндөө менен биргеликте. Абу Ханифа рахматуллах алейхи айткан: фикх илими киши өзү үчүн пайда жана зыян бере турган нерселерди билүү жана айтты. Илимге амал кылуу менен гана максатка жетет. Амал деген бул накты дүйнөнү коюп, насияга, ахиретке иштөө. Инсандын акылы менен илими анын зыянына далил болуп, азабы артпас үчүн дүйнө жана акыретте өзүнө пайдалуу жана зыяндуу нерселерден кабарсыз болбостон, пайдалуусын өзүнө тартып, зыян боло тургандан алыс болуусу зарыл. Анын зыянынан жана азабынан Алла менен сактанабыз. Илимдин фазилети, улуулугу боюнча бир нече аяттар жана кабарлар бар. Анын баарын китеп узарып кетпестиги үчүн жазбадык. Кейбирине көңүл бөлсөк, Алла Таала айтты: Айт, о Мухаммад, билгендер менен билбегендер барабарбы? Алла Таала айтты: Алла силерден ыйман келтирген жана илим тартуу этилген заттарды даража мартабаларга көтөрөт. Муждала сүрөсү 11-аят. Алла Таала айтты: Ал өзү каалаган адамдарга хикмат, данышмандык тартуулайт. Кимге хикмат пайдалуу илим бериле турган болсо, демек ага көп жакшылык берилиптир. Бакара сүрөсү 269-аят. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты:
Kimge Алла Таала жақшылықты қаласа, динде илимге ие қылады. Дүйне жана ақыреттің жақшылығы, артықчылығы илим менен, дүйне жана ақыреттің жамандығы илимсиздик менен. Пайғамбар алейхиссалам айтты: кимдин мақсаты илим алуу болса, қиямат күні Жабраил алейхиссалам қол алышып көрішет жана Жабраил, Микаил, Исрафил периштелер илим алуучуга истихфар, Алла Тааладан кечирим тилешет. Пайғамбар алейхиссалам айтты: алым киши же илим алуучу мусулмандардын айылдарынын биринен же шаарынан өтүп калса, бир аз убакыт турбаса да, ичип жебесе да, ал жердин бир тарабынан кирип, экинчи тарабынан чыгып кеткен болсо, Алла Таалалардын мүрсөлөрүнүн 40 күнгө чейин азапты токтотот. Пайгамбар алейхиссалам айтты: илим алуучу алымдын алдында олдурса, Алла Таала ага 70 рахмат эшигин ачат. Ал орундан турганда, энеден жаңы төрөлгөндөй күнөөдөн арылат. Ар бир үйрөнгөн тамгасы үчүн 60 шейиттин сообуна ие болот. Алла Таала ар бир сөзүнө 1 жылдык ибадаттын сообун жазат жана үйрөнгөн ар бир тамгасына Алла Таала 5те бул дүйнөдөн 10 эсе чоң болгон шаарды курат. Пайгамбар алейхиссалам айтты: Жабраил периштеден алымдар жана шейиттер жөнүндө сурадым. Ал айтты: жалгыз алымдын урматы Алланын алдында миңдеген шейиттерден артык. О Алла, бизди алымдардан кыл, шейиттердин тобуна кошкун. Бул баян илим алуу жол аталыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.